Такыр сотторго ишеним жок. Кээ бир судьяларда адамгерчилик, мындай Кудайдан корку деген жок. Булардын каргышы сөзсүз жетет. Ушуну бир эскертип койгум келди. Ил атасыңар алып барып туруп тияка баргандан кийин. Жогорку сотко 2 жаңы судья шайланууда. Алардын талапкерлиги жогорку кеңеште каралды. Судьялардын талапкерлигин кароо учурунда парламентте сотторго карата нааразычылыктар айтылды. Депутаттар тармактагы бюрократия азайбай, элдин ишеними жок экенин айтып, сот системасындагы коррупция көйгөйүн козгошту. Азыр ушул жерден биз добуш берип силерди өткөрөбүз, анан тияка баргандан кийин сот экениңерди унутпагачы ачыгын эле айтып кетейин. Каттардын эң көбү мага ошо соттун акыйкатсыздыгы боюнча. Бюрократия абдан узун. 1 ай 2 айда чечиле турган сотторду 3 жылдап, 4 жылдап, 5 жылдап чөчөт элдерчи. Элдер наразы сотко силерге. Баарыңарга наразы. Ил атасыңар алып барып туруп тияка баргандан кийин бир келбей коесуңар, бир каласыңар, келип туруп анан жаап саласыңар, сотту бүтүрүп саласыңар. Азыр соттуу системада араңыздарда бар. Адамдардын тагдырын ойногондор, кыянаттык кылып, өз кызыкчылыгын ойлогондор. Ошон үчүн элдин нааразычылыгын абдан жаратып келатат. Таза иштегендер да бар, туура билебиз. Бирок ошондой барып алып, ушул жерден биздин да добушту алып, бизди себепкер кылып баргандан кийин анан чөйрөгө кирип, өзүнүн баягы кыянатчылыктар да бар. Зулумдук кайтып келет дейт. Бир туура эмес, бир заказдарды аткарып, же билбейм, бирөөлөрдөн анча-мынча туура эмес бир каражаттарды алып алып, ошолордун пайдасына мыйзамды буза берсеңиздер, бул кайта турган нерсе экен да зулумдук деген. Ушуну эскертип коеюн, зулумдук узап кетпейт дейт, кайтып келет дейт. Бая бекер айтпайт кыргыз, тешип чыгат, жарып чыгат деген сөз бекер эмес да. Анан мына мисалы канча жарандарыбыз бар, бир сот процесси менен 10 жылдап жүрөт. Биринчи инстанциядан бирөө утат, шаардан, райондон экинчиси утат, анан областтан үчүнчүсү утат, жогорку сотко келгенде бузуп коюп кайра баштан жиберет. Ал адамдын тагдыры, убактысы, энергиясы өмүрү кетип атпайбы? Депутат Камила Талиева соттордун 99%-ына элдин ишеними жок деп эсептейт. Ага бир мисал катары элдик курултайда сотторго байланыштуу даттануулар көп болгонун белгиледи. Сынга көмүлгөн сот системасына болгон нааразычылыктар коомдо дагы бар. Ал гана эмес, кыргыз Фемидасынын тараза ташы так эмес деген түшүнүк калыптанган. Бар бийлик эмне үчүн нааразычылык эмнеден башталат? Сотторго ишенбөөчүлүктөн, нааразычылыктан. Мына бүгүнкү күндөгү статистиканы да караңыздарчы. Такыр сотторго ишеним жок. Мына кече курултайда дагы президентке ушул маселени көтөрдү келген делегаттарчы. Сотторго ишенбөөчүлүк көрсөткөн пикирлерин айтышты. Өзүңүздөр да көрүп отурдуңуздар болуш керек. Эми 5 кол тең эмес да. Адилеттүү соттор деле болуш керек, бирок ишин түшүрлүк. Ишеничтүү сүйлөп ишеничтүү эмне болсо, барта. Билбейм, мен сотторго ишенбейм. Адилеттүү эле чыгарса керек. Ар бир президент сот системасын тазалоо, соттордун көз карандысыздыгын калыбына келтирүү боюнча реформа жүргүзүп келген. Бирок жарытарлык жемишин бербегендиги айтылып жүрөт. Анткени менен өткөн жылдагы судьялардын ротациясы тармакта бир топ өзгөрүү алып келди деп эсептейт адвокат Төлөгөн Келдибаев. Ар дайым соттук процесстерге катышып жүргөн адвокат мурдагы жылдарга салыштырмалуу тааныш билиштик жана коррупция азайганын байкаган. Бүгүнкү күндө мисалы ош шаарынын деле азыркы курамында Ысык көлдөн, Нарын, Талас ар жактан келишкендер. Мурдагыларга караганда мен мына област адвокатурада иштеген адам катары айта турган болсом, жылыш бар, өзгөрүү бар. Болбосо мурда областтык соттон мен канча процесстерге катышсам дагы эч ута албайт жылам да. Канча процесстерге катышсам дагы ошо облус соттон утканга эч мүмкүнчүлүк болбойт эле да. Себеби ал жер коррупцияга баткан мекенге айланып кеткен да. Сөз анын жогорку соттон барып буздуртуп, биринчи станциядан күчүнө калтыртып, биринчи станцияда бул шаарды, районду айтат да, ушул жерлерден утуп келсең деле, облус сотко барсаң ута албай калат элең да. Бүт ушундай коррумпированный, ушундай коррупциялашкан тармакка айланып кеткен эле да. Жана бизнес болуп кеткен эле. Вот ушул жактары бүгүнкү күндө бөгөт коюлду. Жогорку соттун судьялыгына 3 талапкер сунушталып, алардын ичинен 2-өнүн талапкерлиги жактырылды. Добуш берүүдөн соң шайланган судьяларга жогорку кеңеште ант беришти. Мыйзамга ылайык жогорку сот төраганын 3 орун басары жана 31 судьядан турат. Президент сот адилеттиги боюнча кеңештин сунушу менен Конституциялык соттун жана жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди парламентке сунуштайт. Андан кийин 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.